Cunayt radiyallahu anh айтат. Мен bir күн ажыға жөнөдім. Жолда бара жатып төм Ром мамлекетінен Константиния шаарына қарай жол тартты. Мен аны Мекке шаарына бұрсам маға баш бербей, Ром мамлекетіне қарай сүріп кете берді. Мен айласыздан башын бош қойдым. Ал шаарға кіргенде бір топ адамдарды көрсем, өз араларында бір нәрсені сөз қылып жатышуды екен. Аттың, падышанын аябай жақшы қызы бар еле, жинді болып қалды. Ешбір даргер анын айласын таппай қойды деп сөз қылышуды еле. Мен айттым, мен даргермін. Ошондой жиндилерди дарылаймын десем, алар мени падышанын үйүнө алып барышты. Мен кыз турган бөлмөгө жакын барганымда, бөлмөнүн ичинен үн чыкты. О, Cunayt, сен эмнеге төөнү биз жакка карай жол тартса, сен анын башын тартып бурасың. Мен анын сөзүн угуп таң калып, ичкери кирип, бир келишкен сулуу кыздын колу бутуна кишен салынган зынжыр менен байланганын көрдүм. Ал кыз мага карап, мени дарылаганы келдиң бе? Эмнеге карап олтурасың, дарылабайсың деди эле. Оба деп айттым. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп айткын дедим. Ал кыз үнүн көтөрүп, Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деди эле. Колу бутундагы кишендер үзүлүп түшүп, акылына кирип, кадимкидей соо болуп калды. Аны атасы падыша көрүп кубанычынан мындай деди. Биз дүйнөнү кыдырып, канча деген дарыгерлерди алып келдик. Бири да айласы жетпеди. Сиз болсо, өз бутуңуз менен эле келип калып, менин кызымды дарыладыңыз. Эми мени да дарылаңыз дегенде, жарайт деп, сиз да кызыңыз айткан сөздү айтыңыз дедим. Падыша токтолбостон ойлонбостон, ислам келмесин айтып, мусулман болду. Аны көргөн ошол жердеги көп адамдар да мусулман болушту. Бол да болсо, Тайиба келмесинин шарапаты жана касиети.